Уурулук менен туурулуктун, ак менен каранын айырмасын сиздерге мындай ачык кылып көрсөтүп берейин деп атам. Мен эмне ошончолук коркунучтуу адам. Сонда окшойсуз, по-моему. Мына ушул шестерина 600 миң сомго алыныптыр. 600 миң сомго курулуптур ушул. Жаңы алгансыздарбы же иштетилгенди алгансыздарбы? Жаңы алынган. Бу жаңы масла деп атат. Эч кандай масла келген эмес. Масла деген жок. Алган параңыздардын ставкасы 5 миң доллардан 20 миң долларга чейин чыгат дешет. Аны биз билбейбиз. Аны мамлекеттик инспекторлор өздөрү барат, өздөрү текшерет. Биз барбайбыз да. Эгер сиз курулуш баштасаңыз, ичпеген, колу тутпаган мыкты ширетүүчүнү тааныштардан издөөнүн кажети жок. Ширетүүчүнү ширетменден издеңиз. Бул үчүн такси чакырганда эле телефонуңуз аркылуу App Store же Google Play'ден ширетмен тиркемесине катталасыз. Анан ширетменде тизилип турган миңдеген ширетүүчүнү рейтингине карап жалдайсыз. Ширетменде ар бир ширетүүчүнүн анкетасы, кылган иштери жана сүрөттөрү чек-чейип илинип турат. Ширетмен менен ишиңиз бат жана сапаттуу бүтөт. Тиркеме бардык аймактарда иштейт. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Мыдырис Исаков. Мен бүгүн уурулук менен туурулуктун, ак менен каранын айырмасын сиздерге мындай ачык кылып көрсөтүп берейин деп атам. Мындай бир курулуштун мисалында көрсөтүп берейин деп турам. Урматтуу боордоштор, Орусияда Айдент аттуу клиника бар. Ал клиникада накта өзүбүздүн дарыгер жигит кыздар эмгектенишет. Ошондуктан Айдент клиникасына эч кооптонбой кайрыла берсеңиздер болот. Бардык 12 мүчөңүздүн саламаттыгын камсыздоо үчүн бул клиника жалаң жаңы жабдууларды жана адистердин эң мыктыларын топтогон. Клиника апта бою таңкы 9-дан кечки 9-га чейин эс албай иштейт. Дареги Москва шаары, Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Баса, менин атыман барган бейтаптарга 20% арзандатуусу да бар. Айдент сиздин саламаттыгыңыздын сакчысы. Мына Ош мамлекеттик педагогикалык университети. Мына ушул имарат 6 этаж болуп курулуп атат. Жерден өйдө жагы 5 кабат, асты 1 кабат. Ошон менен жалпы алганда 6 кабат болуп курулган. Ичинде ар бир этажында дааратканалары бар, подвалында ашканасы бар, лифти бар. Ошонун менен бардыгы менен бириккенде бул имараттын метр квадратынын баасы болгону $435 токтоп атат азыр. Эми мен силерге жөнөкөй мисал менен көргөзүп берейин. Мына имараттын өзүн айтпай эле коеюн. Имараттан сырткары мына 1000 квадраттай брусчатка басылган. Бул имараттан сырткары благоустройствосу ошол $435 ичине кирип атат. Мына жерге асфальт басылат. Мындай асфальттан 1000 квадрат метр. 1000 чарчы метр жерге асфальт басылып атат. Бул дагы ошол $435 ичинде турат. Мына жерге баягы өрткө каршы атайын ёмкост коюлуп, бул жерге курулуптур. Мунун ичинде 100 кубтук кампа курулган да. 100 куб суу батат ушул жерге. 50 кубтан 2 кампа курулган, ошол 100 куб болуп атат. Андан сырткары тетиги жакка мына жерге 2 дарбаза курулган. Андан сырткары 1000 квадраттай жерге жанагы газон басылат. Андан сырткары 60 дана ушул жерге арча эгилет. Дарактар эгилет. Эми арча бизде көбүнчө арча эгишет. Ал өзүнчө тема. Арчадан башка деле дарак эксе болмок деген ойду айтмакчымын да. Анан тетиги дуал болуп турган бетонду караңыздар. Ошол жерден тетиги жакка чейин барат. Жалпысы бир 700 кубтай ошол бетон дуал курулган. Анын үстүнө мына забор да курулган. Темир. Эми ошонун бардыгы биригип отуруп, мына имараттан сырткары эшигин алдындагы мен благоустройствосын гана айтып атам. Ошондо мунун баасы болгону $435 токтоп атат. Ичин кирип карасаңыздар, ичи да аябай жакшы. Мына тышы бүтүндөй айнек менен болгон, балкону менен жана башка. Муну дагы курулуп бүтүп, колдонууга берилгенде дагы көргөзөбүз. Бирок мен муну эмне үчүн айтып атам сиздерге? Анткени кечеги Көк Таш деген айыл өкмөттө болгону 130 квадраттын тегерегинде чыга турган бир болбогон бир кичинекей жепирейген ашкананы 13,5 миллион сомго бүтүрө алган эмес. Мына жактан 1 метр деп эсептейм. Мына 1 метр кетти. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Бул жагы 14 метр экен. Мына мен кошоюн дагы 15 метр дейин. Бул жагын 15 метр деп эсептедик. Мына экинчи жагы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Мен 9 метр деп эсептейин. 13 миллионду мына 135 чарчы метрге көбөйтөм азыр. 13. Ооба. Ооба.
Хорошо. Ооба. 13 миллион экен, ушуну бөлөбүз 135 метр квадратка, 135 чарчы метрге. Ар бир чарчы метри 96 миң сомдон болуп тур. Эми муну бөлөбүз, азыркы эсеп менен алайлы 88ге. Азыркы эсеп менен алганда дагы ар бир чарчы метри $1000 болуп тур. Болгону 2 тонналык пластмассадан жасалган ёмкостту 600 миң сомго коюп атышат. Эми мунунда шестернасы турат. Буга өзүнчө тендер жарыяланыптыр. Суу сактай турган. 2 тонналык деп жазылыптыр. 2 тонна чыгабы чыкпайбы мен билбейм, өзүңүздөр айтып болжолдоп көрүңүздөр. Мына ушул шестерна 600 миң сомго алыныптыр. 600 миң сомго курулуптур ушул. Мындан суу али эч жака уланыптыр, Мындан уланып, бул жака кириптир. Ошонусу менен 600 миң сом болуптур. Өзүңүздөр эсептеп көрүңүздөр. Болгону 4 миллионго жеткирбей идеалдуу кылып бүтүрүп кое турган нерсени 13,5 миллион сомго курушкан. Ошону эсеп палатасы эмне үчүн текшербейт? Эмне үчүн текшерсе аны ал боюнча мындай бир өзүнүн баасын жакшы, мындай бир адекваттуу баасын бербейт? Эмне үчүн ошол текшерүүчү орган жакшы текшербейт? Мыйзамдуу баягы заказчик жакшы заказ бербейт? Эмне үчүн аткаруучу жакшы аткарбайт? Кыскасы бул жерде мен уят болуш керек да, аткаруучусунда дагы, заказчигинде дагы, текшерүүчүсүндө дагы. Булардын бардыгы мен оюмча жешкен. Азыр эми ошол боюнча, ошол Көк Таш айыл өкмөтүндөгү ошол 13 миллион сомго курулган, 13,5 миллион сомго курулган, ошо 130 квадраттык чакан мектептин ашканасын эмне үчүн ошого адекваттуу баа берилбегендиги боюнча азыр эсеп палатасына дагы барабыз, анын дагы жообун алабыз. Аны көрсөтүп берем. Негизи Кыргызстандагы эң коррупциялашкан орган кайсыл деген табышмак талаштар жүрүп келет, бирок эң коррупциялашкан орган деп мен эсеп палатасын айтат элем. Мындай караганда өз негизи кереги жок орган, бардык мекеме ишкананын барып коррупцияга түртүп аткан орган, ошол эле учурда өзү коррупцияга каршы күрөшкөн орган болуп туруп, элдин баарын коррупцияга түрткөн орган деп мен толук жоопкерчилик менен эле айтмакмын. Жүрүңүздөр, кеттик. Азыр эми ошол эсеп палатасына барабыз. Кайра эле ошол баягы Бозумчак кенинин жергиликтүү салыгын алып отурган Көк Таш айыл өкмөтүндөгү бир курулуш боюнча. Андан сырткары ал жерде жанагы эски Хова үлгүсүндөгү эски жанагы жүк ташуучу машиналар алынган. Кытайдан жаңы келген экен, эми ошол фирма бизге ошентип эксперттер ушу иштетилбеген экен деп бизге алып беришкен. То есть 0 пробеги менен келген. 0 пробеги менен. Бу жаңы масла деп атат. Эч кандай масла келген эмес. Масла деген жок. Эми неме болгондо дагында, неме болгондо дагы тендерден. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустары боюнча эсеп палатасынын башкы башкармалыгы мына ушул Ош шаарынын борборунда жайгашкан. Биз азыр ушул жерге келдик. Биздин сурообуз бар. Сурообуз мындай. Ушул эсеп палатасы Бозумчак кенинин жергиликтүү салыгын алып отурган Көк Таш айыл өкмөтүндөгү иштерди кантип көзөмөлдөп атат. Анткени булар көзөмөлдөйт. Бая айтканым ушул. Эгерде жанагы энеңди казы зордуктап кетсе, кимге даттанасың дегендей маселе. Ал жерде жанагы заказ берүүчү дагы, заказды аткаруучу дагы, аны текшерүүчү дагы бардыгы өлүп атса каяка барабыз? 130 квадраттык айылдагы бир болбогон кичинекей ашкана 13 миллион сомго курулуп атса. И ошондо да бүтпөй калып атса. Бул жак бүтпөй калган бетон. Бул жакта вешилка коюлган эмес. Бул жерде ошол жанагы поварлар өздөрү чечинип кийинип халаттарын алмаштыра турган жер окшойт. Бирок бул жака дагы занавеска коюлган эмес. Айнеги караңгылатылган эмес. Мунусу дагы ушул жана электр печке менен ысытылат экен. Ушул жердеги эжекелер ашпоздор. Мынтип мыкты саят экен дагы. Ушул мыкка мынтип фартуктарын илип коюшат экен. Унду мунун үстүнө ун коюлат. Ным тартып кетпесин деген баягы эжекелердин ушул жердеги ашпозчулардын аракети. Занавеска жок. Бул дагы мына электр печке менен ысыйт экен бул жагы. Астына кафель коюлган эмес. Идиштер мынтип полдо турат мунулар. Жумабаев мектебине 2022-жылы 13 миллион сомго мына ашкана курулуптур. Сметалык баасы 6 миллион болгон экен.
А бирок кийин тендерде баасы өсүп отуруп 13 миллионго. Дээрлик 100%дан дагы 110-120%га жанагы доп работасы кошулуп, баасы ошол 120%га өсүп кеткен десек болот. Жок, чакырылган эмеспиз. Жетекчиңиздерге келдик эле. Сурообуз бар эди да. Стоп керек. Макул. Саламатсызбы? Дайым сиз тосуп алып экенсиз да? Кандайсыз? Астанада учурашпай мындай турабы? Кандайсыз? Чыгып туралы. Не болду? Жанагы жетекчиңиздерден интервью алайлы деп келдик. Азыр чыгып турасыздарбы? Не болду ата? Чыгып турсаңыз, мен эме кылам. Жок, бул ачык эле эме го, мекеме. Закрытый мекеме болгондуктан заранее Прокуратурадан дагы өтүп кетеби бул? бул закрытый неме экен да, бул жерге заранее неме кылып алып келиш керек. Дырыс мурдагысында келип, эркин ары бери басып жүргөн үчүн анан бул жер закрытый режим деп чыктыңыздар. Бул жер закрытый эмес, бул жер жарым закрытый. Туура, биз сиздердин уруксатыңыздарсыз эч нерсени тартпайбыз. Бирок жетекчиңиздерге кирмейинче кете албайбыз азыр. Азыр чыгып турсаңыз, мен неме кылам. Дұрыс па экен? Макул. Мына жерде сүрөтүбүз көрүнүп турат экен. Мынтип. Ким келди? Кандай маанайда келди? Кандай жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Анан толук көрүнүп турат экен могу экранда. Ошого жараша жетекчи даярдансын азыр. Бирок бизден азыр сураган жок, кандай суроолор менен келдиңер деп. Бирок менин оюмча булар билет биздин кандай сурообуз бар экенин, эмне үчүн келгенибизди. Анткени буга чейин өзүңөр билесиңер, эсеп палатасында бир нече жолу дооматтарымды ачык айтканмын. Анткени ошол эле бозумчак кенинен алынып аткан жергиликтүү салыктар, анан ошол салыктардын иштетилиши, түшкөн бюджеттик каражаттардын иштетилиши боюнча аны көзөмөлдөп отурган ушулар да. Кандай көзөмөлдөп атат деген суроолорду мен ачык айтып келген. Демек булар билет, кабар бар. Негизи эле билесиңер, 1 жыл мурун келгенмин. Келип жанагы булардын өздөрүнүн кызматкери аралашкан чуулуу окуя болгон. Ошол эсеп палатасынын инспектору Кулбак Атабеков деген кызматкери өзү чоң коррупциялык ишке аралашкан. Ошодон бери ал иштен жыйынтык чыга элек. Ал кишини азыр иштен айдаптыр. Ошол чуу болуп аткан учурда дагы иштен айдабай иштетип келишкен. Анан ошол боюнча жооп сурап мурда келгенимде жетекчиси кетип калып, мен азыр прокуратурада отурам деген, а прокуратурага барып, Ош облустуктагы, Ош шаардыктагы прокуратурасынан аны тапкан эмеспиз да. Ал мени алдап атат, артынан телефондо жаш баланын үнү угултат. Иш учурунда ал үйүнө кетип калган. Азыр мына жакта биз материалдар боюнча кичине эме болуп атты эле да. Макул, прокуратура кайсыда, облустабы же шаардабы? Мен азыр барып эле ошол жерде туруп бетме бет сүйлөсөк жакшы болот эле. Мына Кулбак Атабеков боюнча суроолорубуз бар эле да. Азыр мына шаардык прокуратурага келдик. Азыр сурайбыз. Ушул эсеп палатасынын жетекчиси бул жерде барбы, жокпу? Сурайбыз. Саламатсызбы? Биз азыр билели дедик эле. Бул жерде совещание бир нерсе болуп атабы, жокпу? Билбейт экен. Биз анда эсеп палатасынын Ош башкармалыгынын башчысы. Мен прокуратурадамын деп атат да. Бирок биз ишенбей атабыз. Ошон үчүн биз билгибиз келет. Азыр бул жакта совещаниеде ким бар, ким жок. Же болбосо бүгүн болдубу, болбодубу? Жок экен, эч кандай. Бүгүн ал Максут Мамашевич бүгүн Ош шаардык прокуратурасына чакырылган жок. Так экен. Совещание өткөрүлгөн жок. Жок, совещание өткөрүлгөн жок. Макул, рахмат, жок. Так, биз азыр Ош облустук прокуратурасына келдик. Себеби биз келип азыр ынаңыбыз келип атат. Ошол Ош, Жалал Абад, Баткен облустары боюнча эсеп палатасынын башкармалыгынын башчысы ушул прокуратурада совещаниеде отурам деди эле. Ошону биз текшерип атабыз. Баягы өзүңөр көрдүңөр. Ош шаардык прокуратурасына бардык, жок ал жерде. Эми Ош облустук прокуратурасына кирели азыр. Азыр жана эсеп палатасынын
Ош башкармалыгынын башчысы айтты да. Мен совещаниеда элем деп. Совещание өткөрүлө турган жер мына жыйындар залы, мына жер экен прокуратуранын, облустук прокуратуранын. Баягы өзүңүздөргө көрсөтүп бердим. Шаардык прокуратурада бүгүн жыйындагы жок экен. Жанагы эсеп палатасынын төрагасы ал жака чакырылбаптыр, келбептир. Ага ынандык. Азыр мынау облустук прокуратуранын жыйындар залында отурабыз. Бул жакта дагы жыйындар залы жабык. Бул жакта да эч нерсе жок. Ош, Баткен, Жалал Абад облустары боюнча эсеп палатасынын жетекчиси Ош облустук прокуратурасына бүгүн келген жок. Келбептир. Бүгүн мына дежурдун берген маалыматы боюнча. Бүгүн келген жок. Келген жок. Ооба. Бүгүн мына саат 6-дан 5 мүнөт өттү. Биз жана 4-төн бери ошо жакта жүрдүк, 6-да бул жерге жетип келдик. Мына ынанганга чейин, сураштырып билгенге чейин бул жерде отурдук. 6-дан 5 мүнөт өттү. Мына 5-август. Ал келген жок. Азыр ошол жетекчиби, башка жетекчиби мен билбейм, бирок эсеп палатасынын ошол жетекчиси убагында ошентип качкан эле. Андан кийин мына кайрадан келип отурабыз. Сиз кимге жолугандыр? Жетекчиңизге. Жетекчи совещаниеде эле, бирок ордунда зам бар. Жетекчиңиздер мурда эсиңизде да былтыркы жыл келгенде качып баягы телефондо биз сүйлөп атсак, мен прокуратурада отурам деген, бирок жаш баланын үнү угулуп турган ошондо. Прокуратурага, шаардык прокуратурага дагы, облустук прокуратурага дагы барып тапкан эмеспиз. Ошол эле жетекчиби же башка кишиби? Башка. Башка жетекчи болсо дагы анда биз жетекчинин өзүнө кирсек жакшы эле да, себеби эми орун басарларды салып берип кое беришет да обычно жетекчилер. Бирок ошо орун басары бар эле да азыр орунда. Не кылабыз? Айла жок, не дейбиз эми? Кимди берсеңер ошону кабыл алганга аргасызбыз да биз. Биз эми баягы карапайым чортаман элбиз дегендей. Кожомуратов Азим дейт, бул башка жетекчи экен чындап эле. Киресек болобу? Саламатсызбы? Сиз турбайсызбы жетекчи? Жок. Саламат, орун басар. Орун басар деген жок бизде. Орун басар кабыл алат дешкенинен анан киргенге тура келди. Сен бул жака тура аласыңбы? Саламатсызбы? Менин атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Сиздин аты жөнүңүздү билбейт экенмин. Артыгали Кулбаматович. Артыгали мырза. Бизде мындай суроо болду да, жанагы Көкташ айыл өкмөтү боюнча. Билесиз да Көкташ айыл өкмөтүн? Кайда Көкташ? Алабукан. Алабукан сиздер көзөмөлдөйсүздөр да. Ооба. Бул Ош, Баткен, Жалал Абад облустары боюнча башкармалык эсеп палатасында. Ооба. Анан ошол Көкташ айыл өкмөтүнүн 2023 жылкы иштерин карагансыздарбы, карай элексиздерби? 23'tü карабайбыз, биз 22'ni карайбыз. Карадыңыздарбы, карай элексиз? Азыр эми кетти болдар. То есть али кете элек беле? Жок. То есть азыр проверка болуп атат, ал жакта? Эми барды да. Кечээ барды ошо. Кечээ барды. Кечээ жымырда. Өзү сиздер баягы режимный объектпиз, жартылай жабык режимный объект деп эсептелесиздер да, туурабы? Жарым. Формалдуу. Эми ошол формалдуулукту сактап айтканыңызда азыр кызматкер каяка кеткенин айтпашыңыз керек эле, айтып бердиңиз кандай болуп калды? Жок. Неге айтпайсыз, айта бересиз. Айта бересиздерби? Бардыгы эле билет да. Баягыда Кулбак Атабековду келип издегенде биз ушу жарым-жартылай режимный объектпиз, биздин кызматкер каякта кайсыл объектти текшерип жүргөн жөнүндө биз маалымат бербейбиз, ал жашыруун сыр деп айтышкан эле да. Ошол ситуацияга карата баягы эмеңиздер, жообуңуздар өзгөрө бергенинен, позицияңыздар өзгөрө бергенинен айтып. Азыр эме кандай десем эми? Азыр эми текшере элек экенсиздер. Мен текшерип бүткөнүңүздөрдөн кийин келсем жакшы болмок эле өзү. Ошондо келди. Жакшы болот. Бирок сиздерде азыр кечеги ошол Көкташ айыл өкмөтү боюнча маалымат чыгарган элем. Ошондо сиздерге дагы бир катар дооматтарды айткан элем да. Кандай көзөмөлдөп атасыздар? 15 жылдан берки эмени ошол бозумчактан келип түшкөн акчалардын иштетилиши боюнча, то есть бюджеттик каражат. Кандай бюджет бозумчактан кандай түшөт экен билбейм. Жергиликтүү салык түшөт да Көкташ айыл өкмөтүнө. Себеби Көкташ айыл өкмөтүнүн карамагында турат да бозумчак кени. Местный бюджет боюнча бизде мамлекеттик инспектор болуп бүгүн ооруп калыптыр да, 1-2 күндө келет. Местный бюджеттер боюнча биз. Республиканский бюджет болуп местный болуп бөлүнөбүз да. Ошо келсе
Азыр жетекчи жок. Сиз ага жооп бербейсиз. Ага жооптуу киши жок. Азыр келет ол. Бүгүн кирип болуп калыптыр, звонок этти. Сиз ошондо кайсыга жооп бересиз? Мен общий неме кылам, уюштуруу бөлүмүндө. Эми мен бир аз мындай далилсиз, бирок элдин арасында айтылган сөздү сурап өтсөм дейм да. Мен бир нече айыл өкмөттөр менен сүйлөштүм. Эми ал айыл өкмөттөрдүн бири дагы ачык интервью бербейт. Бирок алар айтышат. Эң кооптуу, эң коррупциялашкан орган бул эсеп палатасы деп айтышат. Себеби болбогон жерден ката таап кетишет, анан ставкалары алган параңыздардын ставкасы $5000 $20000 чейин чыгат дешет. Таптакыр $5000 кетпейт дейт да. Ушул сөз канчалык негиздүү? Бул неден улам ушундай болду? Аны биз билбейбиз. Аны мамлекеттик инспекторлор өздөрү барат, өздөрү текшерет. Биз барбайбыз да. Инспекторлор акча бөлүшсө керек да, жетекчилер. Аяка бөлүшөт, билбейм. Биз алып келип, отчетторун кылабыз, беребиз, болду. Анда сиздер менен бөлүшпөйт экен да инспекторлор. Аларды ким көзөмөлдөйт анда? Жетекчи көзөмөлдөйт. Сиз жетекчиге кирбейсиз? Жок. Мен алдап киргизип берди. Ошон үчүн мен баягы жетекчиге кирем дейм да. Көбүнчө жетекчилер сизге окшогон кызматкерлерди, жөнөкөй кызматкерлерди бизге салып берип коюшат. Алар же мындай полномочиясы жетпейт, же жетекчи эмес болуп чыгат да. Ушундай баардык жерде. Макул анда. Рахмат. То есть бузумчак боюнча азыр проверка болуп атат. Эми сизден жөнөкөй мындай кызматкер катары дагы бир ооз суроо да. Айыл өкмөтү жаңы КАМАЗдын ордуна, жаңы Хованын ордуна эски Хованы сатып алса, аны кантип аныктайсыздар? Аны тендер өткөзгөн. Ооба. Эми ал баягы мындай да, баягы сөз бар го, шарият жагын шайкештештирип коюшкан. Ошондо да кантип аныктайсыздар аны? Курулуш же транспорттук экспертизага бересиздер да? Код выпускасы бар, документтери бар, кайерден алганы бар. Кандай жаңы менен эскини айырмасын. Андай жыл запистери турат да, документально турат. Эми аны Кыргызстанда андайды кылса болот да? Болбойбу? Кылбайт азыр бардык эле немеден өтөт да. Регистрациядан өтөт. Эми мисалы сиз билесиз эми көзөмөлдөп атасыз. Жалпысынан алганда эми көзөмөлдөө иштерди билесиздер да, текшерүү менен алектенип атасыздар. Айылдарда мамлекеттик ошо бюджеттик каражатка курулган имараттардын квадрат метри орточо баасы канча болуп атат эми? Мисалы бала бакча курулсун дейли. Ар түрдүү да ал. Канчадан канчага чейин ойноп атат? Аны точно билбейбиз. Курулуш боюнча бизде адистер бар, ошолордон курулуш. Бирок жалпы тенденцияны сиз билесиз да, отчеттор сизден өтөт. Жок, биз андай немени чыгарбайбыз да, андай неме деп. Аны бюджетный организациялар өздөрү чыгарышы мүмкүн. Биз андай Жо сиздер барып текшерип атасыздар да? Текшерип. Ошондо ошолордун баалары канча болуп чыгып атат? Мисалы бир бала бакчанын баасы канча болуп атат? Же болбосо бир ашкананын баасы айтат? Андай информация жок. Сиздер анда эмнени текшересиздер ошондо? Жок, аны биз сурасаңар документально жазып беребиз да. Азыр бардыгы эсте жок да, кайсы канча сом турат. Ошол текшерип келген объектилер боюнча маалыматты интернетке жарыялайсыздарбы ачык? Ооба. Биз пресс-службабыз бар Бишкекте. Жок, өзүңүздөрдүн сайтыңыздарга жарыялап турасыздарбы? Пресс-секретарь бар. Бишкекке жөнөтөбүз, пресс-релиз беребиз. Ошокто жарыяланат. Преске эмеге чыгып турат. Жакшы экен. Макул, рахмат анда. Ушундай да. Макул, жакшы калыңыз. Сиз орун басар деп киргиздиңиз да бизди. Мен жалпы бөлүмдүн башчысымын дейт. Анан орун басар эмесмин дейт. Бир дагы суроого жооп берген жок. Себеби менин тиешем жок, полномочиям жетпейт дейт. Анан буга неге мени киргизип бердиңиздер, азыр мен түшүнбөйм. Бир суроого жооп ала албайсың. Анда жетекчи келишин бир күн тактап анда келиңиздер неме болсо. Биз мына азыр ачык турат. Бизге болгону ашыкча убакыттын кереги жок. 10 мүнөт убакыт керек. Азыр моносо ачык турат, туурабы? Пломба ачык турат. Демек ал ушул жерде азыр келет, же болбосо ушул жерде отурат. Жок. Же болбосо азыр уже чогулушка кеттим деп чыгып кеттилер. Каерге чогулушка кетти артынан? Аны тактабады.
совещание деп атасыз. Кайерде? Мэрияда болуп атабы, облуста болуп атабы? Аны тактап атасың. Анда биз отуруп туралычы ушул жерде. Жок, качан келет, муну белгисиз да. Биз эмне кылабыз энди? Отуруп турабыз да, майла жок эми акыры. Анда адырыспай кел, бир күндү неме кыла алчы, ошол күнү келиңиздер. Мен ушул жерге келем, эч качан ушу жетекчини таппай кетем да. Жетекчи иштейби бул жерде өзү? Жетекчи иштебесе, совещанияда мындай үйдө отурган болсо, анда бул мекемени мен айттым го, өзү торпокту байлап койсоң деле боло берет өзү. Жетекчи иштейт ушул жерде эле. Сиз өзү ошондой убакта келип калып атасыз. Заранее бир күндү неме кылалы, ошондо келиңиздер адырыспай. Жетекчи күндө эле Азыр мына мисалы бюджеттик каражаттардын, жергиликтүү бюджеттин иштетилиши боюнча иштеген жанагы кызматкериңиздер дагы жок экен. Бул киши айтат азыр. больничныйга чыкты. Ооба. Аны эмне кылабыз анда? Отуруп туралычы анда, жок дегенде. Биз эч нерсеге мына жерде качан келет белгисиз да. Айла жок отурабыз. Номериңизди калтырың. Азыр саат эми эч бир жетекчи 2 сааттан ашык жумушта болбой кое албайт да. Демек азыр саат 2 болду. Ашып кетсе 4-тө келет да бул. Ошондо Эгерде номериңизди калтырың, мен сизге келгенде менин номерум ал белгилүү эле. Ал маселе анда эмес. Мен калтырып дагы көргөнмүн силерге. Эч ким чалган дагы эмес. Ошол калтырып коюң, байланышып неме кылабыз. Бир күндү тактап атырсыз. Чыгып кетиңиз деп атасыз да эми. Биз отуруп туралычы жок деген. 2 саат болсо 2 саат отурабыз. Эч нерсе сөз сүйлөбөйбүз. Жото болбойбуз. Келиңиздер жок дегенде. Биз азыр ишенбей калдык таптакыр. Ошон үчүн бул жерде ооба. Экинчи жолу келип атасыздар. Ооба. Бул башка жетекчи, мурунку жетекчи жок. Бул жерге эми баягы бул жерге бир бата баягы дуа кеткендей да. Неге антыз? Эң коррупциялашкан орган деп силерди мен айтат элем. Ошондой шегим бар. И ошого мен убедиться этип кетким келди да. Же чындап эле да, булар аябай коррупциялашкан орган деп, же болбосо жок, булар таза эле экен деп кетишим керек да. Келгенде байланышайын сиз менен ушул күнү келиңиздер деп. Баардык сурооңуздарга жооп берет. Бул эми кандай десем? Бул азыр врач эмес да. Азыр аябай бул бирөөнүн жанын сактап атат. 2 сааттан кийин операция бүтөт. 2-3 саатка созулуп кетиши мүмкүн дей турган режим эмес да бул. Совещанияга кетсе жарым саатта бүтөт совещание. Же 1 саатта бүтөт. Келет, качып кетпей турабы? Качып кете да калбайт. Демек ушу жерге келет да. Келгенге милдеттүү, ошону күтүп отуруп турайын деп атам. 2 сааттан кийин эмес, мен 2 саат отурам ушу жерде. Бул жерде азыр неме кыласыздар? Себеби мен далилдегим келип атат. Ал 2 саат келеби жумушка, келбейби? Мен 2 саат отурамын, эгерде 2 саат келбей турган болсо, анын үстүнөн 2 саат бою мына кызматта жок. Ал эмне кылып отурду деген неме менен жок. Анда мен кызматты катты жазып, анан кетемин. Ошентиң. Себеби мен аны жок. Мен ушул жерде отуруп жазам ошону. Макул ушул жерде отуруп жазың. Бирок 2 сааттан келдим. Жок, мен ушул жерде отуруп турам 2 саат. Мен тартип бузбайм. Мен сиздерге жолтоо болбойм. Мен болгону отуруп. Бул жерде ишке жолтоо болосуздар. Кантип жолтоо болом? Эми баргандай адамдар биз мына кеңирине болсун. Биз съемка кылбайбыз 2 саат. Камера азыр өчөт. Мен сүйлөбөйм, бул сүйлөбөйт, мына жерде отурабыз. Тыкып. Болду. 2 сааттан кийин эле. Казыктай отурабыз. 2 сааттан келдим. А мен кантип анда далилдейм мунун 2 саат ишке келбегенин? Мен сизге чалып байланышам. Себеби силер ишенимден кеткенсиңер мурда. Мен прокуратурада отурам деп мурунку жетекчиңер. Үйдө аркада баласынын үнү чыгып атат. Ал мен прокуратурада отурам дейт. Кайсы прокуратурада десең айтпайт. Мен ошонун чынтөгүн билейин деп шаардык прокуратурага бардым, таппадым. Облустук прокуратурага бардым, таппадым. Бүгүн ушундай адам келдиби десем, бүгүн мындай адам келген эмес дейт. Кып-кызыл жалганчылар ушул жерде отурат. Жетекчи болуп. И ошону мен көргөнмүн, ошодон оозум күйгөн менин. 2 сааттан келдим, ал келип калат. Мен силерге ишенип бүткөнмүн да, ишенимден кеткенсиңер да силер. Ошон үчүн мен азыр кете албайм. Мен айтып атам сизге азыр. Сиз айткан менен эми сиз каяктан билем азыр? Азыр мен 2 сааттан кийин келсем айтасыз. Жетекчи азыр келип дагы бир срочный иш чыгып калды, кетти дейсиз. А мен азыр далилдегим келип атат. 2 саат ишке келбесе, анда мен анын үстүнөн кызматтык кат жазайын деп отурам. 2 сааттан келсеңиз ыдырсыз. Жолтоо болбойт. 2 сааттан келип. Жок, мен жолтоо болбойм мен. Сиз өзүңүз жолтоо болосуз азыр. Мен иштердин кылат. Кыла берсин. Мен эч нерсе кылбайм. Ушундай отуруп турам. Сааттан келди. Азыр балким ушул жердедир. Жерде жок. Макул, анда кабинеттерди ар бирин көрсөтүп чыгыңызчы болуптур. Ар бирин ачып. Мындай кыла албайсыздар. Эми бул кабинеттин капча, менде ключ жок. Вот ошону тесттер, ай ичинде отурат. Ал башка кабинеттерге кирип көрсөңүздөр, майли өзүңүз кирип. Демек ичинде отурат экен да. Кандай ичинде отурат? Култап чыгып кетти. Макул, андай боло турган болсо мында.
Өткөндө, мурунку келгенде. Мынау жак эшик печатталып турат эле. Совещанияга кеткенде дагы эшигин печаттап кеткен ал. Азыр дагы совещанияга кеткенде азыр дагы печаттап кетиш керек эле. Азыр печатталбаптыр. Демек бул ичинде отурат азыр. Ал жетекчи печаттап кетет экен да Дырысбек. Бул жетекчи печаттабайт экен. Эми ар ким ар кандай экен да Дырысбек. А бирок силерде инструкция бар да. Кызматтык жанагы инструкциялар бар да. Ал ар ким өзүн каалаган кыла берет. Эми инструкцияды кандай кылган мен билбейм. Кээ бир жетекчи сактайт, кээ бир жетекчи сактабайт. Аны мен тагы айта албайм да Дырысбек. Мен милдетиме туура келбеген суроолорду эле берип атасыз. Чын айтсамчы. Жок, эми Неме, бул 2 сааттан келиңиздер, ошондо байланыша алам. мен кете албайм. Кечиресиз. Мен кечирим сурайм абдан. Бирок кете албайм азыр. 2 саат отурам. Анан кетем. Анда сыртта отуруп турмун. Мен сыртта орундук жок экен, мен ушул жерде отурам. Сыртта эле Шарт жок экен. Мен каяка отурам сыртта? Сыртта каяка отурайын болуптур? Мына жерде орундук бар, мына ыдырыс сактым. Урматтуу жаран. Сизге шарт түзүлгөн күткөнгө деңчи көрөйүн. 2 сааттан кийин келиң Дырысбек. Кечирип коесуз, мен келе албайм. Жерде неме булам, бул жерде жокто болосуз. Мен эч кимге сүйлөбөйм. Эч ким менен керек болсо учурашпайм. Ушул жерде ушинтип отурам. Өтө баягы тартипти өтө катуу сактап отурам. Сизден сураныч, жолто болбойм. Дырысбек, сыртта 2 сааттан кийин күтүп келиңиздер. Камера өчөт азыр. Ушул жерде эч кандай сөз сүйлөбөй, ушинтип отуруп берем мен. 2 саат. Туалетке дагы барбайм. Мен даярданып келгенмин ушуга. Мен ушундай болорун күтүп келгенмин, мен билип келгенмин, сезип келгенмин. Дырысбек, 2 сааттан кийин келиңиздер, келип калат. Азыр бул жерде эл камеранын алдында энеркин жумушун кыла албайт. Биз камераны өчүрүп коем деп атам. Камераны кааласаңыз мына сиздин столуңузга коюп берем, кааласаңыз сейфиңизге салып алыңыз. Сейфиңизге. Сыртка эле чыгып туруңуз, эми камера өчүкпү, жаныкпы, кеп анда эмес да Дырысбек. Мен эмне ошончолук коркунучтуу адаммын. Ошондой окшойсуз по-моему. Айтып атсаңыз. Мен эмне кылам буга? Неме кылам Дырысбек? Сыртта 2 сааттан кийин келиңиздер. Жетекчини өзү менен байланыштырыңызчы, макул. Мен азыр ушул жердемин. Саат мынчада келиңиз, мен жооп берем ушул суроолоруңузга десин, мен келейин. Эгерде мага телефон номеруну бергиңиздер келбесе, анда өзүңүз чалып бериң, өзүңүздүн телефонуңуздан. Совещанияга кеткен да мен чалсам ал. Себеби мен билем да буларды жанагынтып калган. Булар убагында мурунку жетекчинин телефонун беришкен. Мен өзүмдүн телефонуман чалганмын. Ал телефон запись болгон. Записте анан баягы берген жообун кайра жазып алып, анан сиздерге көрсөткөм. Ошон үчүн булар коркуп калган, чочуп калган. Мага ишенбей калган. Эгерде ишенбесеңиз, анда өзүңүздүн телефонуңуздан чалыңыз. Азыр. Дырысбекке чала албайм. Сиз 2 сааттан келиңиз. Эмненин негизинде ушинтип атасыз азыр? Бир негиз болуш керек да азыр. Сотрудниктер энеркин өзүнүн жумушун кылат. Энеркин кыла берсин, каалагандай. Дырысбекке сыртта эле чыгып күтүп туруңуздар. Эмненин негизинде? Бул жерде жок болсо эмне? Макул келет да. Ошо келгенде келиңиздер деп атпаймынбы Дырысбек? Мен каяктан билем анын келгенин? Жакшы киргиздим, сүйлөштүм. Аба. Орун басар деп баягы бир бөлүм башчыны салып берипсиз мага. Ал бир дагы жоопко, суроого жообу жок экен. Сыртта туруп. Жок эми, бизди ал деген сөз мындай эме да, келекелегендик да. Орун басар дедиңиз. Орун басар деген кызматтын өзү жок экен бул жерде. А сиз орун басар деп алып кирип атасыз. А орун басарлык функциясы дагы жок экен, полномочиясы дагы жок экен. Эч нерсени билбейт экен, эч нерсени түшүнбөйт экен. Мен айткан суроолордун бирине жооп ала алган жокмун. Неге бизди мынтип алдадыңыздар, мен түшүнбөйм. Кандай жетекчи келгенде өздөрү. Макул, ошол жетекчи келсин, мен сизге жолто болбойм мен. Туруңуздар дейм жетекчини. Сыртка анда мага шарт түзүп бериңизчи болуптур. Стол коюп бериңиз, стул коюп бериңиз. Жок, бул жер мындай мамлекеттик мекемеде турабы? Мамлекеттик мекемеде. Макул. Ошол жерде керек болсо улуттук коопсуздук кызматына барсаңыз дагы алдында жок дегенде 2 скамейкасы бар да. Жок дегенде фойесинде мына жерде отуруп туруңуз деп ичине киргизип отургузуп коет. А сиздерде кана ошондой? Ондай жок экен бизде. Эмнеге жок анда? А элдин баардыгын текшересиңер анда. А мен деле текшерейин анда. Сыртта күтүп туруң же 2 сааттан келиң Дырысбек. Азыр мындай да, элге бизге окшогондорго шарт түзүлбөгөн менен сырттан келгендерге. Керек болсо мынау орун басар деп атат. Жетекчинин маңдайындагы кабинет менен бул кабинетти салыштыра турган болсоңуз асман менен жердей. Мунукунда чөл болуп жатат, эч нерсе жок, жасалгадан. А мунуку бейж тимеле. Мындай бизге окшоп мындай сырттан келип, жетекчини күтүп отур деп атат. Азыр күтөйүн десең, күткөнгө бир шарт жок. Бөйрөгүң салаңдап сыртта дубалга жөлөнүп турушуң керек. Бул деген эми келекелегендик да, турабы?
Жок, эми мен мындай өзүмдү адам сезейинчи жок дегенде. Адам катары мына стулда отуруп турайын. Бул стулду кимге койдуңуз болот? Макул, мына стулду кимге койдуңуздар аны? Ал эгерде күткөнгө болбосо алып ыргытып жүрбөйсүздерби анда? Жок, мен күтө албайм мен. Мени балким жаман көрөсүздөр, башка класстар, бирок мен Бул жерде иштегендерге жолтоо болосуздар, сыртта туруп. мен айтып атам сизге. Мен бир оозумдан сөз чыкпайт, кыңк эткен үн чыкпайт. Керек болсо көзүңдү жумуп отур десеңиз, мына жерде 2 саат көзүмдү жумуп отуруп берейин. Неге? Эмне негизинде айтып атасыз? Жумушчуларга жолтоо болбосун деп атам. Мен жолтоо болбойм деп атам. Сыртта эле туруңуздарчы. Сураныз. Мен азыр анда мындай кылайын. Кызматкерлердин ар бирине кирейин. Мен сиздерге мына жерде отурсам жолтоо боломбу, болбоймбу деп сурап көрөйүн. Эгерде жолтоо болосуң деп кызматкерлер айтса, анда чыгайын. Неме кылбайлы, дұрыс байке 2 сааттан келдим, проблема кылбаңыз. Мен проблема кылбай атам. Чоң нерсе кылып неме кылбаң, дұрыс байке. Жок. Жетекчи качан келет? Чогулушу бүтсө келет. Чогулуш качан бүтөт? Сиз айтып атпайсыз, 1-2 саатта келип. Ооба. 1-2 саатта. А мен ишенбейм ага. Себеби ал үйүнө кеткен болушу мүмкүн. Мурунку жетекчиңер ошондой алдамчы экен, аферист экен мындай алганда. Кып-кызыл жалганчы экен. И ошого биз күбө болгонбуз. Аны көргөнбүз. Азыр бул жетекчи менен мурунку жетекчинин эмне айырмасы бар? Мен ошону көрөйүн да көзүм менен. Сыртта күтүп көрүп бересиз. Келгенде көрүп. Мен аны жүзүнөн тааныбайм азыр. Мына жерден канча адам кирет? Кирбейт эч ким бул жерде. Эч ким кирбейт. Режимдик объект деп тышын брондоп жаап алгансыңар. Мына сумкаларды толук актарыңыз. Бул жерде коркунучтуу бир курал жарак болсо алып калыңыз. Менден дагы сиздерден суранычы. Макул. Мына. Макул. Анда мындай кылалы. Мынауларды эл үчүн койсоңуздар керек турабы? Мен элмин, элдин бир өкүлүмүн да эми. Адам катары мына буйруктарыңарды окуп туруп турайынчы. Элге деп билсеңер керек шуну. Сыртта эле болуп. Мунаны эмнеге келгенсиңер анда? Сыртта эле болуп туруңуздар. Жок, мунда буйрук чыгарыпсыңар. Аны окуйун. Мунда токтом чыгарыпсыңар. Аны окуйун. Мына жерде мамлекеттик не дейт? Мына Сагынбаев дейт, статс-секретарь кимдики бул? Ушуну окуйун мен. Мына документтериңерди жарыялап коюпсуңар. Элге дедиңер да шуну, туурабы? Сыртта эле болуп туруңуздар. Жок, мен муну окусам болобу, болбойбу? Сыртта эле болуп туруңчу. Жок, муну эмнеге келдиңер анда? Ал отко салып таштабайсыңарбы? Сыртта эле болуп, отко салып каласыз. Сыртта эле болуп. 2 сааттан келиңиздер ошондо сүйлөшөбүз. Жок. Анда мындай кылбайсызбы? Ыдырыш Сакып келди, тартипти бузуп атат деп милиция чакырыңыз. Милиция келсин да апарып камап койсун. Кутуласыздар ошентсеңиздерчи. Жок, сыртта эле болуп туруңуздар. Мен эмне кылып атам мен сиздерге? Сыртта эле болуп туруңуз, дұрыс байке. Сыртта. Мен мага эч нерсенин кереги жок. Болгону жетекчи гана керек. Жетекчиден азыр жетекчи жок болсо кандай эмне болот? Мына мен сизге дагы мен сизге дагы айтып алайынчы, жок дегенде макул. Мага айткандан бес болуп десең. Анда мен отуруп турайын анда. Сиз мени чык дегенге жарап атасыз, жок дегенде угуп койгонго жарап айтасыз азыр. Сыртта эле болуп туруңуздар. 2 сааттан келсеңиздер ошондой жол баттар. Эми ал жок болсо бул жерде туруп не? Макул, Кулбак Атабаевди иштен айдадыңарбы, айдабадыңар? Айдалган. Айдалганбы? Эмне, увольнение болуп кеткенби? Же өзүнүн арызы менен кеткенби ал дагы? Увольнение болуп кетти окшойт, мен аны толук билбейм. Сиз канча жылдан бери ушул жерде иштейсиз? Мен ошо сиз былтыр келген деген. Ооба. Демек билесиз да, ким кайсы адам кантип айдалып атат, жумуштан кантип? Увольнение болуп кетти чагым. Мен негизи Жок дегенде ошонун приказын көргөзүп коюңузчу мага. Общий отдел жок дегенде ошого жооп береби? Жок дегенде. анын приказы жок менде. Мынау общий отделде мынау барбы, жок дегенде? Иш башкармалыкпы? Бул киши эмнеге жооп берет онда бул киши? Орун басар эмес экен, текшерүүгө жооп бербейт экен. Анда жок дегенде ошо буйруктарга жооп береби? Ким кантип кетти? Жооп бере алабы? Кайра кирип көрсөк болобу? Кулбак Атабеков кантип иштен кетти? Статья менен айдалып кеттиби? Же өзүнүн арызы менен кеттиби? Же убактылуу кетирдиңерби? Тергөө бүткүчө деп. Эми ошо мен түшүнүп атам иштен кеткенин. Кантип кетти? Маселе ошондо болуп атат. Адамдарды адаштырбагыла мындай ачык сүйлөйлүчү. Силер себеби адамдардын эсебинен айлык алып иштеп атасыңар го. Биз төлөп атабыз го айлыкты, туурабы?
Эми ошо кожоюнуңарга отчет берип койгулачы деп атам. Силердин бир ууру кызматкериңер кантип иштен кетти, ошону гана сурап атам. Аны эми туура Кстати, адамдардан сураш керек да. Вот ошол билген адам мунау билеби жок дегенде. Аны мен билбейм, бул жак билеби. Сиз эмне иш кыласыз өзү? Сиз өзүңүз кимсиз? Түшүнбөдүм. Архив башчысы. Архив башчысы ушунчалык бизди архивиңизди карай бербейсизби? Бизге эмне кароо болуп атасың да? Убактылуу ушул жерде милдет жүктөлгөн. Кандай милдет? Ал боюнча приказ барбы сизге ушул убактылуу ушул иштерди аткарып тур деген? Көргөзүңүзчү анда ошону. Аны көргөзө албайм. Сиз сыртта эле окуп туруп медреседеги. Жо сиз азыр мени чык эшикке деш үчүн сиздин бир кандайдыр бир полномочияңыз болуш керек да, туурабы? Биз приказдын негизиндеби, эмненин негизинде? А сиз кимсиз? Архив башчы болсоңуз, архив башчы болуп албасыз, мен чык дейсизби азыр? Мен архивде отуруп аткан жокмун да азыр. Мен сизди киргиздим. Кабинетиңизге барың анда, ошол азыр мен чык дейин андан көрө сизди. Мындай да. Кабинетиңизге барың дагы өзүңүз ошол архивге барып кожоюндук кылың, мага эмес, бул жерге эмес. Мындай болсо. Мен сизди киргиздим го, туурабы? Мен сиздин кандай кызматкер экениңизди мен түшүнгөн жокмун мен. Сыртта эле болуп турум, ошондо келгенде киресиздер деп атам. Мен сизден Сиз архивиңизге барыңыз дагы, архивге кожоюн болуңуз. Рахмат. Артыгали мырза, кечиресиз. Дагы бир жолу толуктоо үчүн кириңге аргасыз болдук. Жана Кулбак Атабеков мырза эмненин негизинде иштен кетти? Аны центральный аппараттан приказ чыгат ошоктон. Сиздерде таптакыр эч нерсе жок. Бизде жок, кадр ошокто чечилет. Борбордон. Сиздер макул. Ал андай биз жумушка албайбыз да, жумушка ошоктон жумушка алынат, жумушка ошол жерден кетирет. азыр ал жок мен иштен кеткен жокмун деп кайра келип алса анда сиз билбейт экенсиз эч нерсени. Жок, приказ болсо келет, приказ болбосо. Приказ сиздерге келди да аны киргизбегиле ал иштен кетти деп. Ошол приказды көргөзүп коюңчу дейм. Жок, менде жок ал приказ. Кимден алам аны? Жок дегенде муну архив башчы билеби өзү? Чындап эле архивге документ келет да, туурабы? Жок. Кимге келет анан? Жок, приказ эмне керек аларга? Мен ал киши статьянын негизинде кеттиби же өз арызынын негизинде кеттиби же убактылуу кеттиби? Үчөөнүн айырмасы бар да юридикалык мындай маанисинде, туурабы? Эми ошону билгим келип атат. Себеби ал мурда чоң ири коррупциялык кызматка, кылмышка айыпталган киши. Ошого шектелген киши. Ошого шектелген өзү көзөмөл органынын өкүлү катары кантип жумуштан кетти? Мага ошол маанилүү абдан. Элге дагы маанилүү. Себеби мен урда уурулукту кылып туруп, мына жакта эл ишенип аткан жанагы светти алып келип берем деди Кеңсайга. 20 миңдей адам азыр светсиз отурат. Ал киши бул жерде көзөмөл органында өзү отурган элдин баарын текшерип, өзү кылмышты кылып койду. А кийин акырында кеткенде ал кандай кетти иштен? Ал маанилүүбү, маанисизби? Аны эмесини жетекчиден уруксат сурап бере алабыз да, биз алып бере албайбыз. Сиздер анын баягы биз эч кимге жашыруун эмес да, анын жумуштан кеткен. Бирок ал эмненин негизинде кетти? Буйрукту. Айдалып кеттиби? Увольнение болдубу? Буйрукту жумуштан кетти деп чыгарып кое бересиз. Бирок менин арызымдын негизинде чыгарасыз. Же айыптап чыгарасыз. Жетекчи болуп калсаңыз да эми Кудай сактасынбы же Кудай буйрусабы кыскасы. Жетекчи болуп калсаңыз сиз буйрук чыгарасыз да, туурабы? Бирок буйрукту менин жазган арызымдын өз арызымдын негизинде чыгарасызбы? Же увольнение кыласызбы? Увольнение кылсаңыз кайсыл статьяны коюп айдайсыз? Мага ошол маанилүүбү? Ошону биз жетекчи менен макулдашып көрсөтүшүбүз керек да. Анын неси секрет? Жок, секрет. Мен жетекчи менен макулдашышым керек да. Чалың анда. Түш келген адам кылып. Макул чалыңчы анда. Пресс-секретарыңыз менен сүйлөшүңүз. Ал киши ал качантан бери эле секретный кызматкер болбой калган уже. Билесиз да? Ким? Кулбак. Секретный эмес. Ооба. Анан эмне үчүн анын приказы секретный болуп калат? Жок, мен айтып атпайм, секретный эмес, жетекчиден сураңыз анда. Аны айтып атасыздар, биз аны иштен айдалган, иштен кеткен деп атасыз. Жок, менде жок да приказ, туурабы? Приказды борбордук аппарат чыгарат, председатель чыгарат. Макул, анда сиз жооп бере албайм деңиз. Мен жооп бере албайм. Анан эмнеге сиз жана удостоверение сурагандай кылып атасыз? Жок, кандай удостоверение сурадым? Сураганым жок. Мен айтып атам, мен жооп бере албайм. Жетекчиден билип берейин деп атпайсызбы? Жетекчи рухсат берсе беребиз. Борбордук аппараттан чыгат приказ. Анда жетекчиңизден макул борбордук аппаратка чаласызбы? Жетекчиңизге саласызбы? Ошону билип бериңизчи, Кудай жалгасын. Келдиби? Жок, сыртта эле кетип турдум да. Макул, азыр биз могу Кулбак Атабеков боюнча жооп алып алайлы.
Yok. Неге? Кандай келбейт? Жок, макул. Жетекчи келбей да кое алат экен. Жок, эмне негизинде келбей коет? Азыр жумушчу күндө турабы? Анан неге келбейт? Жок, анда сырттан келсе сырттан күтүп аласыз да, ка. Бул жерге алсаң. анда мага сыртка шарт түзүп бергилечи, мондой стол койгула, издеваться этпей. Издеваться этпей жок, ака ички. Жок, биз бул мамлекеттик мекемеде турабы? Ооба, эми Сиз кимсиз өзү? Сиз завхозмун бул жерде. Завхоз болсоңуз жакшы экен. Завхоздун азыр мына жетекчиликке не тийишеси бар? Бирөөң архив башчы экенсиңер, бирөөң завхоз Бул экенсиңер. жерде күткөнгө болбойт дейм, ака. А мына неге коюп койдуң аны? Бул жерге күткөнгө кирсеңиз, если шеф болсо, начальник болсо, азыр жок. Ооба. Атыңыз ким? Жылдызбек. Жылдызбек мырза. Анда жакшы экен. Шеф качан келет экен? Onu bilbeyim men. Maga daklat berbeyt demiş. Kaçan gelet. Анда сиз менин эмненин негизинде чыгыш деп атасыз азыр? Ешке чыгып күтүп турмуздар, шептер келгиче деп атам. Бул жерде иштеш керек дейм адамдарчы. Макул. Мен эч кимден тынчын албайм деп атам. Камераны угуп турсаңыз, кимиңиздер эмеңиздер кызматтан ким силер укуңар дагы келбейт атасыз мен эч. Жок, токтосоңуз. Мен азыр жооп алып алайынбы жок дегенде? Бул киши кирип чыктыңызбы азыр бул жака? Ал киши ошону азыр мен билейин деп чыкты. Кулбак Атабеков эмненин негизинде кызматтан кеткен. Не болуп кеткен? Мен кактан билем. Вот ошону сурап атам мен. Ал өз арызынын негизинде кеттиби же айдалып кеттиби? Айдалса кайсыл статья менен айдалды? Ошону эле билип берип койгулачы жок дегенде. Кудай жалгасын. Сурадым, сурасам азыр билип берейин деп атат. Ошону күтүп турам мен азыр. Анда күтүп турумда ошону алып туруп. А сиз сурады сизден. Андан кийин мен жетекчини күтөмүн. Жетекчини ошо сыртта күтсөңүз жакшы болот. Анда шарт түзүп бериңиз мага мындай столдон. Мен шарт түзүп берем. Сиз завхоз катары сиз түзүп бересиз. Жон, неге түзүп беришим керек мен? Неге түзүп бербешиңиз керек? Сизге түзүп беришим керек мен шарт. Элге түзүп бериңиз. Мен эл турганда болуп отурайын ошол жерде. Жок, майли ошо шеп келди. Кана ошол. Мен кактан билем. Шартты айтып атам. Билбейм менен сурабам болот. Завхоз болуп сиз не иш кыласыз өзү бул жерде? Ака, көңчү. Ойбой, булар. Эсеп палатасы өзү жоюлуш керек да. Мына Финпол жоюлуп кетти. Кыргызстан эмне болду? Кулап калдыбы? Тескерисинче коррупция кыскарды. АКС деп коет эле мурда. Антикоррупционный служба деп коет эле. Ошол АКС жоюлуп кетти. Эмне болду? Көпчүлүгү кол чапты. Жакшы болду деди, сүйүнүштү. Андан эч нерсе өзгөргөн жок. То есть жаман болуп кеткен жок Кыргызстан. Жакшы болсо жакшы болду. Ошол сыяктуу эле эсеп палатасы жоюлуш керек, жок болуш керек. Себеби ар бир айыл өкмөт менен, кайсы айыл өкмөт менен сүйлөшсөм, алар ачык айта албайт, камерага чыга албайт. Бирок айтат, мындай тойгузду дейт. Ставкасы $5000 $20000 чейин дейт. Кеминде болбой калды дегенде $5000 алып кетет дейт. Болбогон бир нарушенияны таап, эптеп $5000 алып кетет дейт. А эми бул ошондо бул коррупциянын алдын алган, коррупцияны тыйган мекеме эмес бул. Бул коррупцияны жараткан мекеме. Элди, чиновниктерди, жетекчилерди коррупцияга түрткөн, аргасыз кылган, колун булгаган мекеме бул. Бул жерге азыр кирсең чык дейт. Мен эмне кылам? Мына жерде айтып атам мен. Мына жерде отурайын. Такыр үн чыгарбайын. Керек болсо камерамды алдагы сейфиңе катып кой деп атам. Жетекчи келгенге чейин 2 саатпы? 2 саат мен отурайын деп атам. Жок, отурбайсың дейт. Сыртка чык дейт. Сыртта бир дагы шарт жок бул жерде. Сыртта бизге адам келиптир, арыздануучу келиптир. Жетекчини күтөт экен, тигиге буга кирет экен деп бир монондой 1000 сомдук отургучтан экөөнү коюп койгон эмес да. Мына жерге мына жарыяларды илип койгон. Аны ким окуйт? Өздөрү кабинетте отуруп деле окуй берет да. Өздөрүнүн буйруктарды аны элге да билген да. А мен эл катары, элдин бири катары окуй албасам. Кулбак Атабеков боюнча. Мен немеден сурадым, немеден сурасам, ал персональный данный өздөн алсын дейт. Кулбактан. Кандайча персональный данный болот экен? Бул жер көзөмөл органы да. Анан элдин эсебинен айлык алып отурасыздар. Бул мамлекеттик мекеме. Анан ошол жердеги бир кызматкердин эмненин негизинде иштен айдалгандыгын гана сурап атам да мен. Ооба. Ал
уже персоналдык болбой калган. Анткени анын кылмышы уже Кыргызстан боюнча дүң болгон. Ал эң резонансный баягы иштердин бири болгон. Ал кантип персональный болуп калат экен эми? Ошонтип айтат, ошентип атат да. Бишкек. Сурадым мен. Кадрдан сурадым. Ошентип атат эми. Андан эмне ушунчалык коркосуңарбы ошо кулбактан? Жөн биз коркпойбуз. Өзүдөн алган. Анын укугу бүтүр чекитине чейин корголот экен. Ал жактагы 20 000 адамдын укугун ким коргойт? Ал жеп кеткен, жанагы светтин акчасын жеп кеткен. Же жанагы сот чечет, эме чечетте турат, корголган. Сотко чейин деле соттун ошончолук иштери болуп атты, прокуратура иш козгоп атты. Аны коргоп силер иштен айдабай отурдуңар кыйла жыл. Акыры келип мына жерде таптакыр болбой калганда анан кетип эле калыңыз аксакал деп өзүңүздүн арызыңыз менен деп суранып кетирген окшойсуңар. Чайпайын берип калпаган кийгизип. Анда кантип кетиргенсиңер ошону айтып койгулачы. Жок, ошо айтып атпайбы, персональный данный өзүдөн барып сурагыла. Үйүндө эле болсо керек. Үйүнү билесиң. Жакшы экен. Турабы? Ооба, билем. Анын укугун абдан коргойт экенсиздер. Бүтүр чектине чейин коргоп атасыздар. Азыр эми менин укугум жөнүндө сөз. Мына жерде отуруп турсам, эмне болот? Жо, эмне отурасың? Кимди күтөсүң? Жетекчини күтүп отуруп турсам. Айла отуруп турат. Азыр булар айтып атат, чык эле чык деп атат. Мен жолтоо болот экен. Мен айтып атам. Мен үн чыгарбай, керек болсо көзүмдү жумуп отуруп берейинчи ушу жерде 2 саат. Керек болсо мына камераны алып туруп сейфиңерге салып койгулачы деп атам. Бирок мени мына жерден куубагылачы деп атам. Сыртта шартыңар жок деп атам. Биз сарт кылыш үчүн жерде общий неме. Ооба. Ошон үчүн Оно сыртта неме бар. Мына жака кирип кетип аткан кишилерди мен анын жүзүнөн тааныбасам, ким келди, ким кетти мен каяктан билем? Биз айтабыз балдарды айтып чыгартабыз. Сен чыгара коебуз. Жок, ал келсе. Ал киши каяка совещанияга кетти? Мага айткан жок, буга айтпаса, сиздерге айтпаса, ал киши ким ал өзү? Ал кызматтык адам го, мен мына жака кеттим деп айтат го. Жок, буяка айтса керек. Мен азыр баракка чыгып кетип, сен менен чогуу келдиң го. Макул. Азыр премьер-министр чалып калсын буга. Премьер-министр чалып туруп, каяка кетти десе, бул не деп жооп берет азыр? Совещанияга кетти дейби? Каяка кетти десе, не дейт азыр мына бул? Өзүнө чалат да. Өзүнө чалабы? Кызматтык телефондун эмне кереги бар аны? Кызматтык сотко барды азыр. Кызматтыкта эле отуруш керек. Аны алдап койсо боло берет да? Макул. Ошо скамейкага чыгып отурбачы. Биз дагы бир мыйзамдык укугубузду бир пайдаланып көрөлүчү. Мен билем азыр мыйзам көп деле иштебей калган, дебеленди эле болуп атат. Жок дегенде дебеленбеген ушул жерде бир кичине бир мыйзам болобу экен дегенди, сынап көрөйүнчү бир. Скамейкада отуруп турсаңар, келип калса балдар айтат эле. Скамейкада сиздерге карабайт да? Жок, общий бизге. Сизге карайт общий. Общий площадкада, общий площадка. Бул жерде арендада отурсаңыздар керексиздер. Жок. Бюджетный организация турбайт го. Оперативный управление. Ошондой отурабыз. Канат коммунальныйсын төлөйбүз өзүбүз. Макул. Просто бул жерде секретный документтер бар, секретный. Мен кагаз калмайм. Мен бирдеке жоголуп кетсе, мына камераңар турат. Бул сыртта. Мына жерде бир адам отурат. Жетекчи келген. Сиз дагы келип отурасыз. Кааласаңыз көзөмөлдө отуруң мени. Жок, мен башка иштерим бар дейм. Кылып бериңиз анда, мен сизге жолтоо болом. Сиз сыртта күтүп турсаңыз жакшы болмок деп. Каерде күтүп турайын? Скамейка, ошол жерде азыр жетекчиси ошол жерде. Азыр жамгыр жаайт экен азыр. Погодадан айтып. Таптаза болуп турат. Жок, азыр жамгыр жаайт экен. Мен мына жука кийинип келип алып, мен үшүп атам. Уже мына терезени ачкандарга үшүп атам мен. Жок, мейли, кандай болсо дагы эшикте күтүп турсаңыз жакшы болмок. Ооба, жакшы болот эле. Алдыңызбы? Жок, албадым. Кулбак деген ушундай азиз адам экен, ал жөнүндө бир дагы маалыматты бере албайт экенсиңер. Себеби силер анын укугун өтүр чекитине чейин коргойт экенсиңер. Силер баягы наркы жакта 20 000 адамдын укугун коргойт экенсиңер силер. Силер кулбактын укугун ошол жердеги 20 000 адамдан бийигирээк коет экенсиңер. Ол кеткен, бизге кешесі чоң ол, иштен айдалып кеткен. Вот ооба. Бирок ага чейин ушул жерден Кыргызстандын салык төлөөчүлөрүнүн эсебинен айлык алып отурган ал киши. Бирок ооба, бирок ал киши айдалган. Эми мен сурап атам, эмненин негизинде айдалды?
Жөнөкөй суроо. Жоқ, оны сіздер о Өз- прокуратураға барбайсыздар, ошол жактан үстүнөн иш козгоп бирдеке деген жерлер бар. Албайсыздар. Барабыз ага да барабыз. Бирок эмне менен кетти? жакшы суроо берип атасыз. Бул жерде азыр мындай ответ сизге эмне ответ билбейм азырчы, эмне суроо атасыз. Ооба. Жакшы экен. Сиз эми мен эми кайра сурайынбы? Кулбак Атабеков ушул жердин кызматкери. Кызматкер эмес. Мурун болгон. Мурунку кызматкери. Коррупцияга айыпталган кызматкери. Жок дегенде шектелген кызматкери дейин. Эмненин негизинде иштен айдалды? Же иштен кетти? Балким ал айдалбагандыр. Балким ага мына жерде тон жаап, калпак кийгизип, колуна гүл берип, аш демдеп анан кийин узаткандырсыңар. Кете эле калыңчы ака, өзүңүздүн арыңызыңыз менен кетиңчи, бизге сөз тийип атат деп. Же болбосо, сен артыңдан ушунча иш чубалып жүрөт. Сенин моралдык дагы, башка дагы юридикалык дагы укугуң жок бул жерде. Уволен. Жетекчиликтин жанагы эмне деп коет. Ишеним менен кетти деген статья менен кетиргендирсиңер. Каяктан билейин? Же болбосо чындап эле Жо ответин бербеди. бербейт ат да. Бере албайт. Кандай бере албайт? Пока жетекчилер. Личный данные өздөрүнөн алган. Өзү дарбазасын ачпаса кантип алайын анда? Бул жерде аны ишке нанимать этип, айлык төлөп аткан жетекчиси айтпаса. Секретный режимный объекттер берди данныйлар. Ооба. Бере албайт. Анын Турген адамдарга эле данный беребиз анда. Секретный деп аябай секретти кылган экенсиңер. Ошон үчүн ал бул жердин кызматкери өзү бизнес менен заниматься этип, өзү фирмаларды ачып, тендерлерди утуп жүргөн экен. Эми бизге эмес алсын. Эмнеге силерге эмес? Силер аны нанимать эткенсиңер, иштеткенсиңер, полномочияны бергенсиңер. Ошо полномочиядан пайдаланып барып канча афераны жасап атат. Эмне үчүн ана силер жоопкерчиликти албайсыңар аны? Өзүңөр келип атпайсыңар? Жок, onu иш кылган бул жакта ишкерлер каяктан билет onu? Махинация кылганда. Билиш керек да, силерде. Каяктан билиш керек? Себеби силерде кызматтык иликтөө деген бар, ички тартип деген бар. Жетекчи ошолорду көзөмөлдөйм деп отурат мына жерде. Личный жашоосунда биз Личный жашоосу эмес ал. Ал личный жашоосу эмес. Мына жердин кызматкери, тем более инспектору. Ал бизнес менен алектенгенге укугу жок, ушуну билесизби? ошону сурабайсыздар прокуратурадан, эмне үчүн Ооба. болду? Ооба, мен андан сураймын. А бирок мына жердеги жетекчинин жоопкерчилиги айтылабы, айтылбайбы? Жок, айтылат. Эми азыр жок да. Келсин да не кылып жүрөт ал? Айлык алып атат ал. Жок, элги Айлык алып атабы азыр? Айлык албак. Бул менин кагазым. Айлык албаган ошону сыртта күтүп турсаңыз деген эле сөз ака. Макул. Бирок адамдар иштеш керек. иштей берсин. Сиздер өзүңүздөр келип, мени азыр козутпасаңыздар, мен тынч эле отурамын өзү. Сиздер азыр менин үнүмдү көтөрүп сүйлөгөнгө аргасы кылып атасыңар. Кайра жооп бергенге аргасы кылып атасыңар. Сиздин үнүңүздү көтөргөнгө биз деле Кызыктар эмессиңерби? Анда барып кабинетиңерде ишиңерди кыла бергиле. Мына жерде бул турат, мына жигит турат, ишин кыла берсин. Мен үнүм чыкпай отурам. Керек болсо мына камераны сейфиңерге дагы салып берем азыр. Жок, болу. Мен болгону мына жетекчинин жумушка келеби азыр, келбейби, ошонусун гана күтүп атам. Себеби мындай болуп атат. Бир айыл өкмөткө барасыңар, инспекторларына. Барып текшерет. Мына киши мына күнү жумушта болгон эмес экен. Эмне үчүн анын айлыгын ошол күнгө айлык жазып төлөп атасың деп барып ошол мекеменин жетекчисин жазага тартасыңар. Айыпка жыгасыңар. А бул жетекчи өзү иш күнү азыр жок. Азыр бул айтып атат. Келбейм деди деп. Эмненин негизинде келбейт экен? Каякта жүрөт экен? Келбеген күндө кантип айлык төлөп атабыз биз? Келбейм деп айткан жок. Азыр бул келбейм деп айтты го. Может келет аз бир сааттан келет. А бул айтып атат. Келбейм деди деп атат. Кантип келбей кое алат? Бул менин эсебимен айлык алып отурат го бул. Кыйкыртып атпайсызбы азыр? Макул, мына мен секин айтайын. Мына. Урматтуу мынау эсеп палатасынын Ош, Жалал Абад жана Баткен облустары боюнча башкармалыгынын башчысы Кожомуратов Азим. Бул киши ушул жерде жетекчи болуп отурат. Демек, бюджеттен айлык алып атат. Бул өзүнүн жеке фирмасы эмес, жеке лавкасы эмес. Бул салык төлөөчүлөрдүн эсебинен айлык алып атат. Сиз сыяктуу эле. Мен салык төлөп атам. Ошонун эсебинен бул айлык алып отурат. Бирок бул киши бүгүн ишке кебептир. Бул киши бүгүн иштебептир. Бирок иштебеген күн үчүн айлык алат бул эртең.
Кандай акысы бар? Аяктан неме чыгарып атасыз яна ол бүгүн ишке келмептир деп. Азыр мына жигит айтып атпайбы? Архивдин башчысы. Ол ишке келген жетекчи. Баа беттен бир жака чыгып кеткен. Ооба. Эми жумуштар менен бир жака Эми жетекчи кишини, жетекчи ошон үчүн жетекчи. Силерде жоопкерчилик мынча болсо, жетекчиники мынча алат. Жок, түшүндүм. Эми кеч келе кабинетине отура бербейт дем, сизди келет азыр депчи. Жакшы, отура бербесе, мен мына жака кеттим, мынча саатта келемин деп айтып кетем. Кимге? Жок дегенде бирөөгө, жок дегенде мына орун басарына. Орун басар деди, орун басар деген штаб жок экен өзү. Жок дегенде сизге, жок дегенде мына секретаршасына. Акыры бирөөгө айтып кетет да. Жок, болуптур. Ошону эми мага окшогон ак көз, кара көз келет, дос келет, душман келет, кызматы менен келет. Азыр эми жумуш ордуна баатындай иштер менен бир жака кетсе. Кайсы иштер менен кетти? Эртең келсеңиз болбойбу? Ишинде болгондо. Мен макул, мен Же каякта абеттен 1-2 сааттан кийин келсеңиз болбойбу ака? Мен ошол эле сурап атам сизденчи. жакшы, бирок менин суроом мындай. Мен каяктан билем азыр? Ал мамлекеттен айлык алып отурган киши азыр иш маалында балким аялын эриштип алып дүкөн кыдыртып жүргөндүр. Каяктан билем? Сиз азыр эми аялына азыр башка суроого өтүп кетти. Сизге азыр кулба ака интересный ака. Кулба? Ооба. Эми азыр жетекчим ба жумуш багыт саатына эсепте ушак өтүп кетип атасыз азыр сизчи. Ооба. Кулба боюнча эч ким жооп бере албайт. Жетекчи гана жооп берет. А мен эми жетекчи кана деп атам эми. Ошол жетекчи келет о. Качан? Жумушта иштейт. Эртең келет, эртең эртемен келсеңиз кабинетинде болот. Бүгүн неге келбейт? Онусун билбейм мен. Билбесеңиз неге менин азыр баштымды ооруп атасыз? Жок, сиздин башыңызды оорткан жокмун мен. Жок, ал келиш керек, ал мына жерде милдетин сурап атам азыр. Түшүндүм ака, түшүндүм ону. Баятан бери 10 жолу кайталадыңыз. Түшүндүм ону. Менин болгону бир эле просьбам сизге эшикте жетекчини күтүп турсаңыз эле болгон ошо ака. Скамейка бар. Бүгүн келе турган жетекчини күтөмбү же келбей турган? Келет, кыжалат болмом. Келет. Келбейт деп атат. Келеби, келбейби? Келеби, келбейби? Жана айттыңыз, ошо сөзүңүз кайталап коюңчу. Могу камерада турат. Кайталасаңыз, кайталабасаңыз айырмасы жок. Бирок кантип чыгат ошону айтып ошону. Мага келет же келбейт деген сөздү айттым. Келбейт. Мына. Сиз айттыңыз, азыр келет. Жок, эми Сиз эмне негизинде айтып атасыз келет? Токтоң ака, сиз онтип бири-бирибизди кайрабаган. Баягындай суроолор мененчи. Сиз скамейкада эле күтүп туруң ака. Жетекчи келет. Качан келет? Эми может эртең келет. Бүгүн неге келбейт анда? Мен билбейм. Бүгүн неге айлык алып отурат ал? Мага доклад бербейт ака, ол жетекчи. Сиз неге коргоп атасыз анда? Сиз өзүңүздүн ишиңизди Мен кылбайсызбы? ону коргогон жок ака. Мен мына зданияны, кабинеттерди коргоп атам. Бул жер секретный. Секретный ака. Мынтип отурбай эле коюң ака, жөн эле жүрө бериң. Болгону мен сизден сураныч, эшикте эле бул жактан ошо эшиктен эле кирет жетекчи делечи. Ошо скамейканын астынан келгенде суроолоруңузду толтура берип, кабинетине киргизип, жөн эле кабыл алат. Ошо болгон ошо ака. Качан кабыл алат? Ака, мен Сиз эмненин негизинде айтып атасыз? Сизге сиздин оюңузду билбейм да мен кандай экен. Сизге ал айттыбы? Мен келемин дагы дырыска жооп берем дедиби? Мага айтпайт. Деген жок. Мага айтпайт ака. Бирок жетекчи постоянно ушул жерде иштейт. Сиз любой время киресиз. Просто бүгүн келгениңиз үчүн эле кабинетинде жок болуп калды ака. Ошо болгон ошо. Сиз бир жарым саат, бир саат. Сиз былтыры иштебейт элеңиз бул жерде. Мен иштейт элем былтыры. Былтыры мен келгенде сизди көргөн Мен эмесмин. сизди дагы көргөн эмесмин ака. Сиз кетип калыпсыз эле. Ооба, эми мен сизге айтып берейин былтыркы окуяны. Ака, мага онун интересин ака. Былтыры. Жок, мен билем ону. Ака, сиз Билесизби? Былтыркы жетекчиңиз менин эмне деп алдыган айтып берип коюңчу өзүңүз. Мен билбейм о жетекчим эмне деп сүйлөшкөнүн. Сиз билем деп атасыз. Муну алыңчы ака. Сиз билем деп атпайсызбы? Жок, сиз билем деп атпайсызбы? Жок, билем, былтыры келгениңизди билем. Болду, алганын билбейм. Мен айтып берейин ошону. Жок, билем ака. Жок. Жүрүң ака, эшикте, жүрүң эшикте сүйлөшөбүз. Сизге айтып бергеним, элге айтып бергеним болот. Былтыры ал мени прокуратурада совещаниедемин деп алдаган. Эки прокуратурага барып таппай койгонмун аны. Бүгүн келген эмес деп айтышкан анда. Аны барып көрдүк го бар. Сыйлайбыз братан. Жок, макул, мага азыр. Жок, макул, мени сыйлабагандын мааниси жок азыр. Мага болгону жетекчи керек. Жок болсо эмне? Жетекчи эмне үчүн жок болот азыр? Ал ушул жерде отуруп мен жетекчи болуп Ошо эртең келгенде ошо суроону бербейсизби? Эртең ишке келгенде, может обедтейин, азыр 1-2 саатта келет. Бирок мага азыр маанилүү болуп атпайбы? Жок, азыр мага ошол маанилүү болуп атпайбы? Жок, ол суроону бизге бербей, ошо бересиз да. Балким ал азыр аялын эриштип алып дүкөн кыдыртып жүргөндүр, каяктан билем мен? Иш маалында. Ака, Америкада жүргөндүр анда. Ооба.
Айта берсеге толтура нерсе бар да. ооба ошондой толтура нерсе болуп кетпеш үчүн ар түрдүү шектер жаралбаш үчүн ал келип ишин кылып отуруш керек. Болбосо жок дегенде мен мына жерге кеттим, мончо мүнөттөн кийин келемин деген жоопту бирөөгө айтып кетиш керек. Мына жердеги 10 сотрудник болсо 10дун бири да айта албайт ал качан келет, каяка кеткени жөнүндө. Болгону сизден суранычы. Ана скамейкада эле күтүп турун келгичеңди деп эле атам. Болгон ошо. Өзү келгенде суроолорду бере берес ака. Макул, мага анда жок дегенде бир жоопту айткыла. Эртең саат канчада ал киши иште болот, жумушта болот? Биздин жумуш 9-дан 6-га дейт. Сиз анда ошол 9-дан 6-га дейин ишиңизди кылыңыз, мага киришпеңиз, сураныч. Сиз мына жерде пардаңыз жок экен, мына жерде пардаңыз жок экен, ошону кылдырыңыз. Мынаңыз батташып жатат экен. Ушуңузду арчытыңыз. Түшүндүм ака. Сиз ишиңизди кылыңыз, мага. Мен сизден иштекени суранган жок ака. Болгону скамейкада эле күтүп турам. Кайсы скамейкада? Эшикте скамейка эмес, бир эмес, 2. О, сыртта эмес мына түшкөнүңүздө. Мен жок дегенде макул эми, наркы жакты жаптыңар эми. Макул, ал жака киргизбейсиңер. Жок дегенде мына жерде отурайын. Мына жакта ак көз, кара көз адамдар отурат да. И алардын баардыгы ойлойт да, ушул эсеп палатасы деген абдан олуттуу бир кызмат бар деп мындай коркунучтуу кыласыңар да. А бирок ал жердеги келсең, келгендеги абал ушул да, бардак да. Жетекчи кетти, каяка кетти эч ким билбейт. Качан келди эч ким билбейт. И анын өзүн текшерген киши жок. А булардын өздөрүнүн моралдык жоопкерчилиги каякта калат жок дегенде. Элдин баары текшерип атат, а буларды ким текшерет? Бул киши өзү кызматта жок болсо, качан келет эч ким билбесе, качан кетти эч ким билбесе. Каяка кетти эч ким билбесе. Бул тойдо жүргөндүр балким, аш жеп жүргөндүр. Мен сизге бербей атам аны. Мен сизге бербей атам. Ошон үчүн сиз барып кабинетиңизде ишиңиз кылып отура бериң. Мен эч нерсеге жолто болбойм. Мына сиз жана документ дедиңиз, секретный документ. Мына коридордо секрет жок болгондур. Туурабы? Мен мына коридордо отурам мына жерде. Түшүндүм ака. Онун мага кереги жок. Мен мына жерде. Бул жерде мына камераны бир катар каратып кой. Мына жерде терезе бар мына жагы. Бул жагы биз азыр 3-чү этажда турабыз. Асты жагы 2-чи этаждабы? Кыскасы бул жерден секирсең бутуң сынат. Бул жака өтпөйбүз. Мына жагы темир эшик. Бул жакта эч нерсе жок. Мыналардын баардыгы печатталган эшиктер. Бул жака кире албайбыз. Так, мына жерде камера турат. Баскан турганыбыздын баардыгы тартылып турат. Биз бир дагы секретный документке доступ жок жерде турам азыр. Бир дагы кабинетке кирген жокмун. Мен коридордо отурам, текчеде отурам. И ушул жерде отурам мен. Ушул жерде ана скамейкада отурам мен. Мен үшүп атам. Ака, мындай айта беребиз да эмесли каласак. Мага шарт түзүп бергилечи болуптур ошол жерге. Жок, скамейка бар ушул жерде ака. Макул, мен азыр анын ошону. Мен жетекчиңиздер келсин, жетекчи качан келет, каяка кетти ошону гана угайын деп атам мен. Көрөйүн деп атам. Ошо жетекчи. Элдин баарын текшерген жетекчини текшерип коелучу, көрөлүчү. Ака, жетекчи саат мына. Мен каяктан билем муну? Мен 2 жолу келдим. Былтыркы жетекчилер мени кырт алдаган. Быйылкынын эч айырмасы болбой атат ошодон. Мына, азыр мына 4-сентябрь окуп коюңуздар. 4-сентябрь. 2-ден 55 өттү деп турат. Мына. А биздин келгенибизге дээрлик 1 саат болду. Ал обедке чыгып кеткен бойдон келе элек деп атат булар. Демек азыр уже 2 саат өттү уже. 2 саат эмес, обед качан бүтөт? 1,5-да бүтөбү? 1 саат өтүптүр. Анда 1 саат отурсак, келбей турган болсо, анда бул кызматка чара көрүлүш керек. 2 саат өттү, жок. Ошону биз көргөзөлү эле азыр. Мен мына жерде туруп, мен ушул жерде далилдешим керек мен. Сыртта далилдей албайм мен. Келген жок. Жок, ошол керек да, бириле отта. Ал эми үстүнөн түшүп калбайт. Хорошо, макул. Силер ишиңерди кылгылачы балдар, сураңыз. Просто сырттан эле күтүп турмуш. Адамгерчиликтүү эле сурап атам. Мен деле адамгерчиликтүү эле айтып атам, мен мына жерде отуруп турайынчы деп атам. Мына болбойт. Эмнеге болбойт? Терезе болуп турса, отура турган жер эмес. Анда шарт түзүп бергиле анда. Сыртта да ошо. Мен сырттан аны тааныбайм мен аны. Бул жерде башка мекемелер бар. Бул жерде азыр мына эл түшүнсүн. Мына 1-чи этажы башка мекеме, 2-чи этаж башка мекеме, 3-чү, 4-чү этаждар таптакыр башка мекемелер. Бул жерге күн минут сайын ар түрдүү адамдар кирип чыгат. Мен бул жетекчини жүзүнөн тааныбайм. Ошон үчүн мына жерде отурайын деп атам. Киргенин көрөйүн деп атам. Кирсе бүгүн ал менин ишенимде бул азыр айтып атат. Бул келбейм деди деп атат. Бул билбейм деп атат качан келишини. Ошон үчүн ал келбейт. И келбегенге мунун укугу жок. Анткени ал айлык алып отурат. Ошон үчүн мунун келбегендигин далилдөө мен үчүн абдан маанилүү.
Ошон үчүн мен мына жерде отурам. Кете албайм, жок. Сыртта эле турум. Жок, оор Жок, чыга албайм. Режимный закрытый объект. Макул, жакшы экен. Режимный боло турган болсо, бир дагы режимный эмеңерге мен таасир этпейм азыр, документиңерге. Жок. Жок. Эми сиз деле баа бир немеге келиңер. Сизди жөн эле киргиздик го. Киргизгениңерди милдет кылбагыла. Киргизгенге силер мамлекеттик мекеме. Бул мен силердин үйүңөргө макул. Каласа киргизбей. Бул режимный объект эмес. Бул жарым режимный объект. Жок, бул жерде секретный көп нерсе бар. Сиз билбеген. Макул, жакшы экен. Анда секретный болсо, ошо печатыңарды, муну печатталган кабинетиңерди жакшылап карай бергиле. Мунда камераңар турат. Камераңар иштейби иш кылып? Иштеген болсо эмнеден коркосуңар анда? Мен дагы айтам, мен силерге жолтоо болбойм. Мен силерге гана эмес, эч кимге жолтоо болбойм. Мен ушул жерде отуруп, азыр жетекчиңердин келген, келбегенин далилдөө мен үчүн маанилүү. Ошол гана керек. Себеби ал жетекчи мамлекеттик кызматкер. Ал үйүндө отурган жок. Үйүнө кааласа барбай койсун. Мага айырмасы жок. Өзүнүн үйүнө. Ошону скамейкада күтүп карап мен тааныбаймын аны. Тааныбаймын деп атам. Бир жагынан ушул жетекчинин азыр жумушка келбей, үйүнө же тойго бир жака кетип калганын мен түшүнөм да, түшүнсө болот. Анткени мунун дээрлик эч кандай полномочиясы жок экен да. Инспекторлор келет экен, алар эмне деп келсе, ошого кол койгонго бул милдеттүү экен. Анан инспекторлордун жанагы эч кимисин мындай көзөмөлдөй албайт экен. То есть аларды иштен айдай албайт экен, бир да инспекторду өзү ишке ала албайт экен. То есть мунун тиши жок бир бечара экен. Мен өткөндө дагы ошон үчүн айтканмын. Бул жерге бир көчөдөн бир торпокту алып келип байлап туруп, мойнуна галстук тагып койсоң, ал деле жетекчи боло берет деп. Деги эле бул жерге жетекчиликтин өзүнүн кереги жок өзү. 2-3 инспекторду коюп койсоң, 2-3 инспектор өздөрү деле отуруп, өздөрүнө бир кофе машинаны алып келип коюп алышып, ошо бир кофе ичип алышып, сыртка чыгуу абетин кылат. Өздөрү кат жазат, интернет деген бар. Бул жерге жетекти коюштун не кереги бар өзү буга жөндөн эле айлык төлөп. Муну объектилерди өзүбүз текшеребиз деп текшере берсе боло берет. А жетекчи не иш кылат бул жерде? Аларды иштен айдай албаса, аларды ишке кое албаса, алар отчет жазып келише турган болсо бир маалыматты. Ага кынтыксыз бул кол коет экен. Кол койгонго милдеттүү деп жазылып турат мына жерде. Кол коюп жетекчиге жөнөткөнгө деп. Ал ортомчу экен да жөн эле. Инспектор менен жетекчинин ортосунда жөн эле кат ташыгыч экен. Катчы экен мындай алганда. Ал аты жетекчи. Ошон үчүн азыр келбей отурат. Келбей отурган бир жагынан мен аны түшүнөм да мындай. Себеби кыла турган жумушу жок. Чымын өлтүргөндөн башка жумушу жок. Жүрүң ака. Бир саат күттүңүз эми. Эшикте эле скамейкада эле отуруп турум. Таза абада. Ана жамгыр жаайт дейсиз, жамгыр жок. Жамгырдын суу келип атат. Мен сезем да жамгырдын суугун. Бул да карлыктын белгиси болсо керек уже. Жамгырдын суугун сезе баштаганда адам картая баштаган болот. Өзүңүз деле грамотный адамсыз ака. Мен ушул кичине эмеракмын. Тупойракмын. Мындай анча-мынча акылым жете бербейт. Этика, эстетика дегенди таптакыр билбейм. Акылыңыз көбүнө жетет ака. Жок. Анан мектепте да жакшы окуган эмесмин. Университетте да жакшы окуган эмесмин. Ошон үчүн мен көп нерсеге башым жете бербейт. Отличник эмесмин. Ошон үчүн менин кээ бир мындай тентектиктеримди мындай түшүнүү менен кабыл алып койсоңор боло берет да. Бул киши ушундай жиндирак деп элечи. Түшүндүм мен. Дали отурсаңыз ой дейм. Жүрүң ака. Жиндирак экенин түшүндүңүз да. Жо сиз болбой эле жумушуңуз кыла бериңиз. Сиздер бул жер өзүнүн бул баягы Кудайдын бекерчилери чогулган жер окшойт ушул. Менден башка ишермеңер жок. Мен бүгүн жакшы келип силерге мындай зериктирбей иш кылып берип атат окшойм. Бермек болдум. Адам келген адам тостолу. Жетекчи болсо кирсеңиздер болот. Мен мына жерде үн сөз чыгарбай отуруп берем деп атам. Болгону 1 саат чыдап тургула. Азыр 1 саат деле болбойт. 1 саат деле бүттү окшойт. Жок, мына 2,5 болсун. Жок, 3,5 болсун да 15 мүнөт калды. 15 мүнөт отурайын болду. Ошондо 15 мүнөттө эгерде жетекчиңиздер келбесе 2 саат бою ал келбеген болуп эсептелет. Ошол. 15 мүнөттөн болду. На саат.
4 сентябрь 3:30 өттү. Ошондо саат 1:30 түштөн бүтө турган болсо 2:30 3:30 2 саат өттү. 2 сааттын ичинде ушул аймактык бөлүмдүн жетекчиси жумушка келген жок. Кызматкерлер айтып атат, бүгүн келбейт экен деп. Демек бул келбей туруп айлык алса боло берет окшойт. Эми аны ошол мына совет ушул эсеп палатасынын кеңеши бар экен. Ошол кеңеш өзү баа бериш керек. Төрага бар экен, төрага өзү баа бериш керек. Негизи төраганы президент өзү бекитет экен. Жогорку кеңештин сунушу менен ушул төрага өзү бекитет экен. Демек президент өзү бекитет экен. Демек бул жерде президенттин тагыраак айтканда Садыр Жапаровдун өзүнүн дагы жоопкерчилиги бар. Демек булардын кандай жакшы иштесе же жаман иштесе, анын көлөкөсү же болбосо жакшылыгы дагы жамандыгы дагы президентке өзүнө түз тиет. Анткени президент Кыргыз Республикасынын президенти эсеп палатасынын төрагасын өзү өз колу менен бекитип атат. Демек ал өзүнүн адамы деп билсек болот. Эгер жакшы иштесе, Садыр Жапаров жакшы иштеген болот, туура адамды тандаган болот. Жаман иштесе, Садыр Жапаров начар иштеген болот, туура эмес адамды тандаган болот. Ошондуктан булардын ишинин көлөкөсү түздөн түз эгерде көлөкө кылса, президенттин өзүнө тиет. Азыр мына аймактык бир жетекчилик келген жок ишке. Биздин суроолорубузга эч кимден жооп ала алган жокпуз. Чыгып кет деп мына кызматкерлер турдук, күттүк, 2 саат эптеп чыдадык. Мына 2 саат өттү, келген жок, кетип атабыз. Азыр эсеп палатасына мен неге келдим? Неге келип бул жерде ызы чуу кылып отурдум азыр 2 саат? Анын өзүнүн жөнү бар, себеби бар. Себеби бардык жанагы жерлердеги мамлекеттик ушундай мекемелердин бардыгын бюджеттик каражаттарды, спецсчетту жана башка каражаттардын бардыгын эсеп палатасы өзү текшерет. Тыйынына чейин текшерет. Ошол иштетилген эсептердин эффективдүүлүгүнөн бери текшерет. Бюджеттин аткарылышын кыскасы бардыгын текшерет. Эми мен 2022 жылы Ала Бука районундагы Көк Таш айыл өкмөтүндөгү аткарылган иштерди кандай текшерди экен, кандай корутунду чыгарды экен, ошону билейинчи деген максатта келгенмин. Себеби булар пландуу проверка менен барып текшерип келишет. Анан азыр булар айтып атышат, жок, биз али текшергени бар элекпиз, текшерип келе элекпиз, болгону текшерүүгө кеткенине, инспектордун кеткенине 2 күн болду деп атат. Эми менде үмүт бар. Кудай жалга ушул жакшыраак текшерип келсе экен деген. Анткени эски КАМАЗды жаңынын баасында алып атат, бул бир факт. Болгону пластиковый 2 тонналык ёмкостту 600 000 сомго алып орнотуп коюп атат, бул экинчи факт. Болгону 130 чарчы метрге жетип жетпеген бир мектептин ашканасын бул канча $1200 жакын акчага курдуруп атышат. Ошол эле учурда мен салыштырып берүү үчүн азыр сиздерге огипини көргөзүп бердим. Ош гуманитардык педагогикалык университетин. Ал жерде $435 5 кабаттуу имаратты салып, лифти менен, ичинде 650 адамды көтөрө турган лифти менен, андан сырткары ар бир этажында мужской женский 2ден туалети менен, алдында 1000 чарчы метр асфальты менен, 1000 чарчы метр газону менен, 50дөн ашык арчасы менен, андан тышкары 100 кубтук баягы өрткө каршы жанагы суу кампасы менен, андан тышкары 700 кубтук цемент кетирип, дубал бетон урган. Ошолордун бардыгын кошкондо бул негизги здание эмес. Негизги имараттан тышкары благоустройствосунда ошончо иш жасалып атат. Бирок ошонун бардыгы келип болгону $450 жетпей атат. Ала Букада отуруп алып, $1200 бир болбогон ашкананы кылып, ошону дагы кыйратып, жакшылап бир сапат менен бүтүрө албай атат. Ал кирпичтен дагы болгон эмес. Ал болгону пеноблоктон болгон. Ошол дагы жыргаткан эмес. Барсаң толугураак болуп, жанагы кафелденген дагы эмес. Мен ошон үчүн салыштырып берейин деп, мунулордун жоопкерчилигин көргөзүп берейин деп келдим. Азыр жетекчи жок. Бирок айлык алып отурат. Иштер кандай болуп атат десең, жооп бере турган киши жок. Бирок айлык алып отурат. Буларда болчойгон полномочия бар. Аны президент өзү төрагасын дайындап берип атат. Аларга өтө чоң полномочияны берип атат, куралдантып берген. Буларга эч ким тие албайт, буларды эч ким текшере албайт, буларга эч ким кыңк эте албайт. Бирок булар эмне кылып атат? Ошону бирөөбүз бир карап коюшубуз керекпи? Айлык берип отурабызбы акыры? Ошол туугандар.
Азыр эми текшерүүгө кетти дейт, эми кандай текшерип келет, ошонусун күтөбүз эми. Же буларды дагы мынау кең сайт текшергендей кылып, жанагы курулуш экспертизасына берип коюп, курулуш экспертизасы 2 жылда, 3 жылдап ошол бир корутундусун чыгарбай отура берсе, ошол корутунду чыга элек экен деп аны сотко өткөрбөй жата берсе, анда билбейм, андай кылуу дагы жолу бар булардын. Макул, жакшы кылыңыздар.